Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен 26 май күнкү негизги жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде Ош жаңылыктары, студияда мен Гүлзин Абдирашит кызы. Алгачы берүүбүздүн башында бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан 2031 жылы Азия кубогун өткөрүүгө өтүнмө берди. Кыргыз-Кытай чек арасындагы өткөрүү пункттары бир күнгө жабылат. Бүгүн мектептерде акыркы коңгуроо кагылды. Президент Садыр Жапаров Каракол шаарындагы жаңы стадиондун ачылыш аземинде өлкөнүн спорттук инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча кеңири пландарды жарыялады. Мамлекет башчысы ошондой эле Бишкек шаарында Борбор Азиядагы эң ири стадиондордун бири курулуп жатканын, анын сыйымдуулугу 51 000 орун экендигин белгиледи. Каракол шаарындагы салтанаттуу иш-чара тууралуу алдыда кененирээк. Каракол шаарындагы Борбордук стадион толук оңдоодон кийин өз ишин баштады. Бул спорттук жайга дээрлик 50 жылдан ашык убакыттан бери көңүл бурулган эмес. Эми мындай 3,5 миң көрүүчүгө ылайыкталган заманбап стадион ишке кирди. Мында баардык тиешелүү шарттар түзүлүп, эл аралык талаптарга жооп берет. Биздин стадиондун жалпы аянты 7 гектардан ашык болду. Ал эми ушул биздин негизги трибунабыздын сол капталы жана оң капталы болуп бөлүндү. Ошонун сол капталындагы азыркы биздин кийин чечинчү жайга кирип келатабыз. Бул жерде баягы күнү ушу Барс клубу ушул жерден баягы оюн болгондо ушул жерден кийинип чечинип, оюнду ушул жерден башташты десек болот да. Ал эми биягында ошо биздин душевой кабинкалар бүт шарттары менен заманбап. Ал эми бизде биякта администрация жайгашкан. Ушул биздин стадиондун администрациясы кирип келгенде эле биздин кабылдамабыз болот бул жер. Бияк ушу директорский болот, ичинде бүт шарттары менен, мебелдери менен баарын коюп беришти. Ал эми оң канатында ушу бизде медициналык бөлмөнүн ичинде допинг комнатасы менен, биягы медиа бөлмөсү, калыстардын бөлмөсү бар да бул жерде. Жана айтып кеткендей эле андан ары эки кийин чечинчү, эки командага бияк жагы оң канатында даярдалды. Бүт шарттары менен. Ал эми бул жерибиз VIP трибунанын ичинде ушундай эки бөлмөлүү ажаткана, душтары менен бүт баары даярдалган. Бул жеринде ошо биздин жанакы VIP коноктор өткөндөгү келген оюнда мына ажообуз отурду ушул жерде. Алдындагы мына футбол аянтчасынын көрүнүшү да сонун көрүнөт бул жерден. Эч бир тоскоол болгон эч нерсе жок. Ошондой эле бияка жана VAR системасы орнотулду. Заманбап шарттары менен Кудайым бурса ойноочу талаасы жаңыланды, эки машыктыруучусу. Ошо эң негизги оюн талаасы Кудайым бурса гибридный болду. Ал эми машыктыруучуда бирөөсү искусственный, бирөө натуралдык чөп менен 3 тала болду да. Мына ушундай мактанаарлык шарттар менен курулган спорттук жайдын ачылыш аземине президент Садыр Жапаров катышып, туризмдеги теңдешсиз дарамети менен Борбор Азиянын маданий очогуна айланган Каракол шаарынын көркүнө көрк кошчу бул стадион Денис Акмоонду тарбиялоого инвестиция экенин айтты. Стадион бул жөн гана оюн талаасы эмес. Бул жаштарды сергек жашоого үндөочү, спорттун түрлөрү менен машыгып, ден соолугун чыңдоочу, жамы журт чогулуп, ар кандай мелдештерди, концерттик иш-чараларды өткөрүүчү жана эң башкысы спорттук күрөштүн аренасын гана эмес, биримдикти, ынтымакты жана мекенчилдикти чыңдоочу ордо десем жаңылышпаймын. Каракол стадиону 1974 жылы курулган. Ошондон тартып бир да рет оңдоодон өткөн эмес. Анын кесепетинен ири спорттук жай керектен чыгып, кейиштүү абалга кептелген. Жергиликтүү эл бул жагдай боюнча тийиштүү тараптарга байма-бай кайрылганы менен маселе чечилбей келген. 2 жыл мурун гана өлкө башчысынын тапшырмасы менен бул жайды толук реконструкциялоо башталып, оңдоо иштери ыкчам жүрдү. Президент спорттук жайларды кайрадан калыбына келтирүү жана жаңыларын куруу иштери өлкө боюнча өтө чоң темп менен жүрүп
жүрүп жатканын айтып, быйыл дагы 15 стадион ачыларын билдирди. Бул иштер 2034-жылга чейин бекитилген футболду өнүктүрүү боюнча улуттук программанын алкагында жигердүү жүрүүдө. Аларда алдыда кыргыз футбол тарыхында эң маанилүү саамалыкты өткөрүү максаты турат. 2031-жылы футбол боюнча Азия чемпиондугун Кыргызстанда өткөрүү демилгеси колго алынган. Стадиондар демекчи, барыңыздарга белгилүү болгондой, Борбор калабызда дүйнөлүк стандарттарга жооп берүүчү чоң стадион курулуп жатат. Эмдиги жылы анын да ачылышы болот. Анын сыйымдуулугу 51.000 орун болуп, Борбор Азия чөлкөмүндө эң чоң стадион болот. 31-жылы өтө турган футбол боюнча Азия чемпиондугун бизде өткөрөлү деп арыз берип, Кудай буйрса деп турабыз. Урматтуу караколдуктар, буйрса бул стадионубуз өлкөбүздө, анын ичинде Каракол шаарыбызда кыргыз футболун өнүктүрүүдө өзүнүн чоң салымын кошот деп бекем ишеним менен айта алабыз. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө үмүт жараткан ушул ынтымак стадиону узак жылдар бою эл журтубузга кызмат кылсын, жаштарыбыз сергек, калкыбыз ынтымактуу болсун. Барыңыздарды ынтымак стадионубуздун расмий ачылышы менен дагы бир жолу куттуктаймын. Стадиондун ишке киришин караколдуктар эңсеп күткөнүн ачылышка жык толуп келген калың элдин маанайынан дароо көрүнүп турду. Стадион сонун вообще өзгөргөнү 100%. Мындай стадион боло элек болчу биз. Рахмат биздин президентке. Өнүксүн Кыргызстан, өнүксүн биздин элибиз. Тынчтык болсун. Кыргызстандын атын, желегин дүйнөлүк аренага желбиреткен мыкты спортчулар чыгат деп мен дагы толугу менен ишенем. Деги эле жалпы спортуна мамлекет тарабынан кандай гана сонун колдоолор болуп атат. Мисалы ушул аялдар күрөшүн айтып кетсек, бизге дагы зал салынып берди. Ошол залда мен өзүм дагы биздин курама команда кыздарыбыз менен биргеликте бир нече жыл машыгып жакшы жетишкендиктерге жетип атабыз. Экинчи дем менен кайрадан ачылган дене тарбия жана спорт комплекси кадимки тартипте ишке киришти. Мында келип машыккандардын кубанычында чек жок. Ушул тапта кала боюнча эле 1000ге жакын футболго дилгир жаш өспүрүмдөр мыкты шартта машыгуу мүмкүнчүлүгүн алды. Азыр ушундай жарыктандыруу, душтары, раздевалкасы бүткүл жагынан футболдун талабына жооп бергенде стадион курулуп турат. Бул полода эми ойнош ар бир баланын мечтасы. Ушул полодан эми көп чемпиондор чыксын. Биздин эски полебиз аябай плохом состоянии болчу. Ошондо даже сетка для ворот жок болчу, аякта жырык уже өлүп калган эле болчу да сетка. Азыр бизде сонун полебиз бар. Мына буякта 4 жарыктар бар экен. Тейде чейин көрсө болот экен жарыктарын, ошо аябай сонун жарыктар экен. Чоң рахмат. Бул жакта натуральный чөп, биз күндө кечинде ойноп кетип атабыз. Буякта светтер бар. Жана чөптөр күндө өсүп турат экен. Биз ушул жерден жакшы машык болуп, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытабыз. Мына ушундай жаш моондун кыялын орундатуу менен эл ичинде сергек жашоону калыптандыруу, дени сак коомду тарбиялоо мамлекеттин артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Бул багытта жасалып жаткан иштердин көлөмү күн санап өсүүдө. Айта кетсек, жакында эле 5 күнгөй айылында мамлекет нөлдөн баштап курган 2,5 миң орунду Достук арена футбол стадиону ишке берилди. Ал арада Борбор калаада 51 миң көрүүчүгө ылайыкталган ФИФАнын талаптарына төп келген кошуна өлкөлөрдө деги эле Борбор Азияда теңдеши жок стадион курулууда. Ал бүтсө дүйнөлүк деңгээлде футбол чемпионаттарын өткөрүүгө толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу. Бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы 4000ге чукул мечит болсо, алардын 3830 мечити мамлекеттик каттоодон өткөн. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Абдилазиз Закиров билдирди. Маалымдалганда расмий каттоодон өткөн 3830 мечиттин имамдарына айына 8000 сомдон үстүбүздөгү жылдын апрель айынан баштап стипендия ала башташты. Белгилей кетсек, имамдарга стипендия муфтияттын өздүк бюджетинен бөлүнүп, дин кызматкерлеринин колдоо, диний тармакты бекемдөө жана коомдогу туура диний түшүнүктү өнүктүрүү максатында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын демилгеси менен ишке ашууда.
Бүгүн өлкөдөгү мектептерде 2024-2025 окуу жылы жыйынтыкталып, акыркы коңгуроо кагылды. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүүдө коопсуздук чараларын камсыз кылуу жеке жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлгөн. Ал эми Ош шаарында бардык мектептерде акыркы коңгуроо аземи болуп өттү. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев майрамдык иш-чаранын алкагында номер 52 кыргыз-түрк достугу атындагы лицей мектебинде болуп, жалпы бүтүрүүчүлөрдү мектепти аяктап жатканы менен куттуктады. Ош шаарында быйыл мектептерде 10.467 бүтүрүүчү бүтүрсө, анын 2.375 11 классты, 8.092 9 классты бүтүргөндөр. Силердин араңыздарда Кыргызстаныбыздын ата даңкын дүнүйө жүзүнө чыга турган бизде мугалим эжекелер отурат. Летчик космонавттар отурат. Мэр городов, аким губернаторлор отурат. Жогорку кеңештин депутаттары отурат. Керек болсо президент отурат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев чоң алайда бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, мыкты окуучу менен мугалимди сыйлады. Элчибек Жантаев чоң алайдагы Саид Алайчы уулу атындагы инновациялык мектепте өткөн акыркы коңгуроо салтанатына катышты. Иш-чаранын алкагында тарых предметинен республикалык олимпиадада 3-орунду багындырган 10 класстын окуучусу жана аны сынакка даярдаган мугалим Ташкент шаарына сапар үчүн сертификат тапшырылды. Белгилей кетсек, бүгүн Ош облусунда 524 мектепте акыркы коңгуроо кагылып, 16.577 окуучу 11 классты, ал эми 26.921 окуучу 9 классты аяктады. Агартуу министри жетегүздөгү мектептерде өткөн акыркы коңгуроо иш-чарасына катышты. Ведомстводон билдиришкендей, Доктургүл Кендирбаева бүгүн Ысык Көл облусунун Жетегүз районуна караштуу Кичи Жыргалчак айылындагы 3 мектепте өткөн акыркы коңгуроо салтанатына катышып, мугалимдерди, окуучуларды жана алардын ата-энелерин 2024-2025 окуу жылынын аякташы менен жылуу маанайда куттуктап, изги каалоо тилектерин айтты. Кендирбаева жаш муундарды окутуп, тарбиялоо ишине кошкон салымдары үчүн бир катар педагогдорго министрликтин ведомстволук сыйлыктарын тапшырып, ийгилик каалады, деп айтылат маалыматта. Пекин шаарында тышкы иштер министринин орун басары Медера Бакиров Борбордук Азия Кытай форматындагы тышкы иштер министрлеринин орун басарларынын жолугушуусуна катышты. Министрликтен билдиришкендей, жолугушууда тараптар 2023 жылдын май айында Сиань шаарында Борбордук Азия Кытай биринчи саммити өткөрүлгөндөн бери кызматташуунун активдешүүсүн баса белгилеп, Борбордук Азия мамлекеттеринин Кытай менен ар кандай тармактарда өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашты. Ошондой эле 2025 жылы боло турган Борбордук Азия Кытай экинчи саммитинин мазмундук бөлүгүнө өзгөчө көңүл бурушту. Кыргыз-Кытай чегарасындагы өткөрүү пункттары бир күнгө жабылат. Чегара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгынан билдиришкенде, Кытайда Ажидар кайык фестивали белгиленгендигине байланыштуу Кытай тараптын демилгеси менен Кыргыз-Кытай мамлекеттик чегара тилкесинде жайгашкан Торугарт автожол жана Эркештам автожол унаа өткөрүү пункттары 2025 жылдын 31 майында убактылуу жабылат. Бул өткөрүү пункттары аркылуу адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүктөрдү штаттык режимде өткөрүү 2025 жылдын 1-июнунда жанданат. Кыргызстандын калкынын саны 2025 жылдын январь-март айларында 26.400 адамга же 0,4% жогорулады. 1-апрелге карата калктын саны 7.308.000 адамды түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. 2025 жылдын январь-март айларында калктын өсүшүнүн деңгээли Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында байкалган. Ал эми Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда эң аз көрсөткүч катталды. Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 26-27 майда күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.
Окуу жылы соңуна чыкканы менен мыкты окуучулар жана мугалимдер үчүн кубанычтуу учурлар уланууда. Ош шаарында бир нече жылдан бери билимде мыкты көрсөткүчкө жеткендерге стипендия айгарылып келет. Бул демилге жеке демөөрчү тарабынан колдоого алынып, окууга кызыгуу жараткан маанилүү самалыкка айланды. Алдыда кененирээк. Өлкөдө окуу жылы соңуна чыгып, окуучулардын билимин баалоо менен катар алардын эмгегин сыйлоо максатында бир катар демилгелер жүзөгө ашырылууда. Ош шаарындагы Жапалак аймактык башкармалыгына караштуу 6 мектепте 2019 жылдан бери окууда өзгөчөлөнгөн окуучуларга жеке демөөрчүлөр тарабынан стипендия берилип келет. Бул иш-чара окуучулар арасында билимге болгон кызыгууну арттырып, жакшы окууга умтулган жаштардын санын көбөйткөн. Ал эми 2 жылдан бери окуучулардын мыкты мугалим деген баасына татыган математика мугалими Дилнура Садирова үчүн быйылкы сыйлык күтүүсүз болду. Ал мындан ары да окуучуларга сапаттуу билим берүүгө болгон аракетин улантарын айтат. Мени эң жакшы окуучулар көрсөткөндүгү үчүн мен сыймыктанам. Албетте бул мен үчүн күтүүсүз болду. Бул 2-чи жылы катары менен алышым. Ушул стипендия берип жаткан биздин депутатыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Сыйлыктар мугалимдердин да эмгегин баалоого багытталган. Стипендия алган ар бир окуучу өзүнүн мугалимине ыраазычылыгын билдирип, алардын эмгегин таанытып келет. 4-чү классыман бери стипендия алам. Азыр 7-чи классмын. Мен ошол башкаларга айтам, жакшы окугула, жакшы окусаңар, менде стипендия аласыңар. Мен жана 9-чу класстан бери алам, жана стипендия алуу үчүн мен аябай катуу окугам, жаган 5ке окуп, мындан бери алдыракта аракет этип, жакшы окууга аракет этип. Бешинчи болуш үчүн бул 1 жыл бою 4 чейрек бою жакшы окуш керек. Жана ошондой эле ал жерде 4 деген баа жок болуш керек, жаган 5. Жана ошондой эле активист катары деле катышса болот. Мен бул жакта окуганыма 6 жылдан ашты. 6 жылдан бери бул жерде стипендия алып келем. Стипендия алыш үчүн эчкилердин берген тапшырмаларын таң аткарып, сабакка кечикпей келип, сабактан качпай, тынч окуп, бардык тапшырмаларга эле окуп алып көрөт болдум. Мен ушул август айынан баштап эле ниет кылып баштагам, ушул стипендияга кирешип калсам экен, быйыл бүтүрүүчү болот депчи. Анан азыр шүгүр кылам ушул стипендияга кирешип калганыма. Жана аябагандай кыйынчылыктар дагы болду, жетишпей кала тургандар болду. Бүгүнкү күндө бул демилгенин алкагында 100дөн ашык окуучу стипендияга ээ болду. Иш-чаранын демөөрчүсү жеке ишкер, учурда эл кызматында иштеп жаткан Ош шаардык кеңешинин депутаты. Максаты бирөө эле. Бул себептен баягы окуучулардан жакшы окуган окуучуну көрүп, ошол өз ара актаңдашып, ошол жакшы окуган окуучулардын саны көбөйүп атканы гана бизди сүйүндүрүп атат да. Ошол анан мына бул жакшы окуткан эжекелерге дагы азыр быйылкы жылдан баштап ошол өзү жакшы окуучулардын арасында тандоо жүргүзүп, ошол бир мектепте кайсы жакшы окуткан агай же эжекени окуучулар өзү тандап, ошол агай эжекелерге дагы ошол депутаттык стипендияны берүүнү улантып атабыз. Стипендия жөн гана материалдык колдоо эмес, бул ар бир окуучунун аракетин таанып, аларды мындан да бийик максаттарга багыттайт. Жеке ишкерлер тарабынан көтөрүлгөн мындай демилгелер билим берүүгө болгон коомдук жоопкерчиликти жаратат. Бүгүнкүгө даярдалган жаңылыктар менен ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.